Президент Касым-Жомарт Токаев Санва Групп корпорациясынын төрагасы Цай Гуаньшэнди кабыл алды. Мамлекет башчысы белгилегендей, Казакстан чет элдик инвестицияларды кызыктыруу үчүн тартымдуу шарттарды түзүп, биргелешкен стратегиялык долбоорлорго ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Азыркы учурда кызыкчылык чөйрөсүндө жасалма интеллекти өнүктүрүү турат. Бул багытта Кытай алдыңкы орундардын бирин ээлейт. Президент бул багыттагы кызматташтык кызыгууну жарата турганын белгиледи. Касым-Жомарт Токаевдин айтымында, Казакстанда Кытай Эл Республикасы менен түбөлүк ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү активдүү өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулат. Өз кезегинде Цай Гуаньшэнь мамлекет башчысына жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Казакстанды инвестиция салуу үчүн жагымдуу жана ишенимдүү өлкө деп эсептей турганын баса белгиледи. Анын айтымында, буга президент Касым-Жомарт Токаевдин жана төрага Си Цзиньпиндин ырааттуу колдоосу чоң өбөлгө түзөт. Что касается торгово-экономических связей, Казакстандын Кытай Эл Республикасы менен соода-экономикалык байланыштарына келсек, алар эки тараптуу сооданын көлөмү боюнча игиликтүү өнүгүүдө. Кытай Казакстандын соода боюнча биринчи өнөктөшү болуп саналат жана албетте инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүдө чоң мааниге ээ. сотрудничество